15 жылдан бері сусыз жоқ. Эле ушинтип дагы касиптерибизди көтөрүп, плактарыбызды көтөрүп. Куршап айылында таза суу көйгөйү көп жылдардан бери чечилбей келет. Айыл тургундары балдардын оорулары күч алып, чоң кишилерге чейин таза суунун жоктугунан ооруларга чалдыгып жатканын айтышты. О, качан эле жок болгон бу таза суу, ошо илгери эле жок болгон. Илгери эле келбейт. Союз бузулду, суу жок болду. Эшиктин алдына качалка чыгарып алганбыз, ошодон ичебиз. Онун башка эч неме жок. Олам жок, свет өчүп калса суам жок. Чыкпай калат да. Отурабыз суу, качан свет келет, качан суу болот деп. Бизде ушу өкмөт неме кылбайт да, өкмөткө канча бардык. Шордуу суулардан балдарыңыздарга да зыян келип атат. Ооруп атат балдарыбыз. Өзүбүз деле мынантип ооруп атабыз. Ичим ооруду деп, башым ооруду деп, курт чыгат иштериден. Айыл тургундары сууну сатып алышат. Көбүн эсе көчөлөргө суу жетпей калат. Анткени водовоз дагы келбей калганын айтышты. Жашоочулардын үмүтү үзүлүп, таза суу жакынкы убакытта келишине деле ишеним жок экенин билдирет. Ошентсе дагы үзүлбөгөн үмүт менен таза суу чыгып калса деген тилектери бар. Кулап түшкөндөн кийин суу дагы токтогон. Токтоп жүрүп эч кандай суу келген эмес берге. Азыркы келип аткан бул суусу, бул суулары. Ушунча жылдан бери мына өкмөттөн суранып уже үмүтүбүз бүттү, уже сураныштын эле кереги жок болуп калды да. Биз Казакстандан келген мезгилде биз мынерден качалкан суун ичкен резкий тамагыбыз ооруп жатып калчу элек. Температура болчу. Азыр мисалы мен 2 балам тең больницада. Бүгүнгү больницага барам. Мисалы уже балдарым ооруй берип. Жергиликтүүлөр тез арада таза суу менен камсыз болушпаса, кесепети жаман болушу ыктымалдуулугун маалымдашат. Таза суучу биз мына эс тарткандан бери, ошо базардын территориясында гана чыгат да. Бул жака сал бийигирээк болгон үчүн ошол жактан бияка теппейт да. Көп жылдан бери Куршап айылында таза суу көкөй кескен көйгөй экени талашсыз. Анткени бул көйгөйдү жергиликтүүлөр дагы жакшы билет. Мындан улам жакынкы күндөрү Атайын долбоордун алкагында таза суу чечилерин ынандырышууда. Азыркы күндө ушул 3 өзгөндөгү 3 чоң айыл өкмөт Дөмбулак, Мирзаки, Куршап айыл өкмөтүнүн аймагындагы таза суу ЭБР боюнча таза суу проекти жүрүп жаткан мезгили. Куршаптын системасы 63 жылы курулган. Союз убагында курулган 63 жылы ошондо Куршапта 6000-7000 калк болгон. Азыркы күндө 25000ден тегерегинде калк жашайт. Ошол жылдагы курулган система азыркы элдердин талабына жооп бербей калды. Жаңы проект боюнча 16,5 километр мына главный трассаларды мына Куршапты тегерелип өткөн 200 диаметрде чоң турба коюлду. Бул жерде 315 турба. Анан баягы 47 километр эски турба бар деп атпайсызбы? Ушулар 17 жерде мына бул жаңы системага уланат. Кудай кааласа мына биздин жумушубуз аяктап калды. 2 ай узарса 3 айда Кудай кааласа мына биз жаңы система боюнча сууну толук камсыздайбыз Куршапты. Суу пайдалануучулар, урматтуу жердештер, эми Кудай кааласа мына айтмакчы Союз тыркыргандан бери 20 жылдан нары 30 жыл болуп калды. Чыдап келебиз, Кудай кааласа мына 2-3 ай чыдап турайлы. Кудай кааласа сууну ушунча аракет кылып элдер иштеп атат, подрядчиктер иштеп атат, биздин ишкана иштеп атат. Мына ошол 3 ай өкмөттүн ортосуна түзгөн. Кудай кааласа биз сууну беребиз. Кичине сабыр кылып турайлы. Өзгөндө райондук администрациясы жакынкы 2-3 айда Куршап, Мырзаки, Дөмбулак айыл өкмөттөрүндө таза суу долбоору ишке ашаарын белгиледи. Ошондой эле эсептегич коюлуп, анда тургундар канча көлөмдө суу иштеткен болсо, ошого жараша төлөмдөрдү төлөшөт. Айпери Мамытбекова, Арген Маматжанов, Сарисеп медиа YouTube каналы.